Вот это да! Вот это да! Anat geldi Beckham. Kırgızistan dileğin müdürüm oğlanım. Güzelim. Allah razı olsun sizlerden. Devo giocare nel finale. Адатта ушинтип жеңишке жеткен соң кырдан карап кол чабып кыйкырып, азамат экенсиң, кыргыздын керегине жараган уул экесиң деген катардагы сөздөрдү көп угабыз. Бирок бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө ушул жеңишке жетип, көркөмдүү кооз жашоо туурасында эмес, жеңиштин артындагы көптөгөн эмгек, мээнет, татаал тагдыр жана көптөгөн ийгиликтерди багындырыш үчүн кыргыз спортчулары кандай гана кыйынчылыктардын артынан ушинтип үзүрлүү эмгек кылаарын сиздерге тагыраак көрсөтмөкчүбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде спорт мейкиндиги көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө катардагы карапайым мушкер десек болот, жүрөгүндө жалыны бар, көзүндө оту бар, кыргыз деп кан жаны соккон Канат Келдибеков, тагыраак айтканда Кайман аты Тайсон аттуу биздин мушкер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Канат мындай өзү күлүп жайнап жүргөнүн аябай ичинде бар да немеси. Баласын ойлойт, кээде отуруп ыйлайт, баласын кучактап. Кулагына сүйлөйт, кулагың угуп кетсинчи деп. Колдор менен сүйлөшөбүз. Апа дегенде, биз деле жара учак билесем да апа дегенди билет. Эмеде эже тарбиясы айткан ошолорду жаттайбыз да, биз да күтүп берген элек. Атайын апам нарындан келди. Ошо баламды Нурсултан баламды доктурга көрсөткөнү мына ошо келип атайын өзү бүт карашып өзү эметип атат. Ошо маңдайыбызда бар болсун, апам бар, биз бар дегендечи. Ошо кирип элемди жууп, келгенде тосуп алган ошо мына келинчегим менин Кудайым берген балдардын апасы, Кудайым берген 4 баланын атасыбыз, 4 баланын энеси дегендечи. Оттун жаралчысы биле. Сен эме жарасаң? Ойнойбуз. Vuruş gekte vuruş. Оттун жагабыз мындай. Үйдү жылытабыз дегендечи. Үйдү жылытабыз. Кичинекей балдар бар. Алар үшүп калат эртең менен турганда. Батыр эне мен 10 балам бар буюрса. 10 баламдын Канат 4-чүсү бүт улуулары эркектер, ошол эркегимдин 4-чүсү болуп жарык дүйнөгө келген. Артында 6 бир тууганы бар өзүнөн кийин. Балам негизи кичинекейинде мектептерде тиги спортторго катышып ойноп жүрсө керек, бирок өзү ошо беттегенин бербеген. Такыр моюн бербеген, ошо беттегенине жетем деген бала болчу да негизгиси. Анан эми ошол өзү дагы ошо бала кезиндеги ошондой болчу да. Шоураак. Эмнени жазайм десе ошону аягына чейин майын чыгарып жазаган бала болчу да. Сен жакындап калган маалда ушинтип тренировка кылып постоянно калтырбай. Негизи мындай деле калтырбайм. Тренировка серенена башталганда уже условный мындай күчтөйбүз тренировканы, ошентип мотип снарядка кийип алам, анан резинка чогуу менен бойсуна жасайм да. Бисмилла. Канча терс төгөбүз, кандай десем, талккан эмгек кылабыз да. Колдон келген эмгекти полночь жасайбыз. Атиги бойдон жеңил эле көзүн атпай,
анын артында толтура эмгек, канча тер кетет. Канча Кудайдан суранабыз биз делечи, ошо Кудайым ушу кыргыздын желегин алыска желбиретели. Ушу кыргызымдын желегин алыска желбиретейин. Утулуп калбайын деген ойлор болот да. Алла колдоп атат, анан эл колдоп атат да, кыргызым колдоп атат. Анан баламдын өзүнүн эмгеги, талыкпаган эмгеги болуп атат азыр. Сүйүп ушул кесипти өзү кесип кылып тандап алыптыр да, ушул эреже сермушташты канча асап тартып, муштум жеп неметсе дагы ушу жеңишке жетем деп ушу аракет жасап ушуларды утуп жеңишке жетип келатат буюрса. Аярлап чап, анан апа кээде тиги мен аярласам да аярлабайт, кээ бир тиги талкалап ет дейт. Анан болбой эле мен деле аярла балам, баягы мындай очкоңду алганга аракет жаса деп айтам. Конечно, анан бирөөнүн эле баласын талкалабаса, канатты деле тиги бирөөлөр талкалабадыбы. Жеңген аябай сүйүнөм, жеңбей калса кейим, аябай башым ооруп, аябай сарсануу болуп болом мен деле. Кыргыз элимде эле турат, кыргыз элимде эле Кыргызстан үчүн күйөт, бешат. Жада калса кыргыз элим деп да ыйлап ийет, ушу кыргыз элим деп жөө согот. Мындай эс алганды билбейт, тренировка кылганга кетет, кайра келет. Ас эле уктап, кайра туруп алып тренировка барышым керек деп тренировка барат. Ошо мына күнүгө ушинтип талыкпай эмгек кылып колдон келген кылам. Кыргыз элим үчүн, анан өзүм үчүн, балдарым үчүн дегендейчи. Ошо баары жакшы. Азыр өзүңөр билгендей, монтип резинка иштеп атам, ушундай 10 мүнөт иштейм да, тынбайчы. Оңой көрүнөт булчу. Бирок буттарым, сандары үйүп калат да. Ушу жакында 26 январда боюм болот, Кудай буйрса. Грозный, Россиянын Грозный шаарында болот, Россия. Грозный Ахмат да, Ахмат уюмунда урушам, Кудай буйрса. 60 килограммга кууйм. Ошо азыр 72 да. 1 килограмм жеңилдетет. Ошого аракет кылышым, ошо 3 бойго 60га контракт түзгөм да. Ошого аракет жасап, Кудай буйрса куушум керек. Биринчиден ошо. Мындай айтканда, бизди деле анча неме кылбайт, кыргыз элимде эле ошо желегин желбиретсем, чет алкага чыксам деп эле ошентип. Эми канатты көбү бай деп ойлошот. Жардам сурайт, телефондоруна чалат, сообщение жазышат, көбү жардам сурайт да. Канатты бай деп ойлошот окшойт. Биз деле карапайым эле адамбыз. Ушу машинени Кудай буйрса көлдөн номат ошо организатында урушуп ошо машинени бойдон утуп алгам. Алхамдулилла, Кудайга шүгүр. Дагестандык күчтүү байесиме урушкам, анда дагы чечен байес эмес. Ошо ушу машинени ошо көлдүк байкелер Азамат Адлет деген байкелер коюп берген. Ошолорго рахмат. Ушу машина менен азыр таксовать этип ишим кылам. Мына үйүм бар, Кудайыма шүгүр. Ошо кайната жардам берип, ошо үй жөнүндө айта кетейинчи, ошо братан жардам берип, братан салып берген дубалынчы. Кыршасын кайнатамдын жардамы менен жабылган. Мен калгандарын өзүм бүтүрдүм, ичи үйлөрдүн. Ошо баары жакшы. Баарын эмгеги Баарын ошо айтып турат экенсиз да. Айтыш керек да, эми ошо Кудайыма жеткиш керек, алар жардам берип аткандан кийин өзүмдүн туугандарым дегендейчи. Ошо баарына рахмат. Алла ыраазы болсун. Эртең тренировка бүттү, Кудай буйрса. Өшүп кеттим. Чайдан берчи. Орду. Gel otur, çaydan çal, kursak açtı. Gel. Kursak açtı mı kızım? Ver gel sen, tegini alıp tegini. Tamam, dayar bile. Hazır tegi. Şahar жаққа çıkış керек болады, шаар жаққа çıkıp. Kayra geçkisini trenirovka kılabыз, Құдай бұйырса, кечинде тренировка бар, бе? Кеч келебиз, Құдай бұйырса.
Aleykümselam. Boş iyi. Başa çıktırsak boş mu? Астыгы съемкага бул бар эле да. Түшө бересиңби? Болгон бере берем студент кез түшүнөм да. Мейли, ады түшөм. Рахмат. Ады түшө. Там bir selfie olmayayım mı? Мейли? Боло берет, кантип болбойт. Үчтө деле кылбайлы. Ушинтип эртең менен таксовать этем. Эртең менен түшкө чейин таксовать этип, түштөн кийин эз алып, анан кечинде тренировка кылып, таксиден эле багып атам үй билен да. Кудайга шүгүр, акырындан болуп атат. Стройкалар болуп калса, стройкадан деле иштебейм. Такси эме болуп, стройка жактан дагычы. Такси жакшы болбой калганда. Такси жакшы болбой калганда. Стройка чыгып калат го, стройка чыгып калса, стройкада иштей берем. Эми келинчектеримди, балдарымды багышым керек да. Биздин милдет биринчиден ошол да. Жылдын мыктысы аныкталып атат, талапкер экенмин. Жылдын мыкты спортчусу, Жылдын мыкты спортчусуначы. 2016-2017ден бери илингем, мен 2018 Кудай буйрса, бунда да илинип атам эми. Баары Кудайдан эми. Биз Sports Awards деген церемонияны өткөрөбүз, жылдын мыкты спортчуларын тандоо. Ошол церемонияга карата биз фотосессия өткөрүп жатканбыз. Канат Байке болсо мыкты ММАчи эместе мушкер болуп, кандидат болуп берет. талапкер болуп атат ошол жака, э? Кире берели, сурабай кирип баратабыз окшойт чатта. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Кабагымыз экинчи катта болуп тарс чогуз болуп сөз. Өтөбүз кичине колун көрүп алды. Бири бетке эле жумуш иштеп, үй бүлөңдү багып, эми тынч эле спортуңду таштачып алам деп көп эле айтам мен. Башы көшүңдүн баары эле жанчылып эле келатасың, андыгы эми ушул эми спортуңду таштап кой эле, бирөөңчү айтты. Стройка аны мунуңдан иштеп эле үй бүлөңдү бакпайсыңбы? Деп болбойт. Мен чыгам, дагы чыгам. Мен өзүм баягы ойлогон ой эме туусу бар да, ар кимдин ойлогон ой жүрөктөгү ою бар да. Ошол оюма чыгайын деп аракет жасап келатат да. Азыркы учурда биз Бишкек шаарыбыздын четиндеги Канзавод деген айылда турабыз. Дал ушул сарайда Кыргыздын үлгүлүү инсаны Көкбөрү федерациясында калыстык кылып кызмат кылган Карим деген агабыз ушул Канат Келдибеков мырзабызга атайын багы ата бабадан келе жаткан салтты улап, баатырга ат мингизип, алдына үстүнө тон жапкан Кыргыздын наркын, үрп адатын, каада салтты уланткан инсандардын бири экен. Чоң ат мингизбесе да ушинтип Канат мырзабызга тай тартуу кылган экен. Күлүк кут болсун. Рахмат, ушу Карим байке рахмат ушинтип мына сөз берди эле, өзү чыгып сүйлөдү эле бой утканда. Бойго чейин эле айтып атканда мына Өзбекстандын баясын Кудай буйрса утсаң менден бир тай депчи. Өзбекстандык мушкер менен беттешкенде ошондо жалпы кыргыз элине жеңиш тартууласаңыз, сизге ушундай тартуу белек берем деген сөздү айткан. Бой бол элек деле айтканда мен мына Өзбекстандын баясы менен чыгам деп анан ушул Өзбекстандын баясы менен чыгам депчи. Анан ага чейин эле ушу бой ута элек деле, мына бой утсаң мен сенден белек берем деген тайчы. Ама анын үстүнө эме мотивация болуп мына кызыгам мына өзүмчү. Кыргыз эли мына Кудай буйрса ушундай мына Карим байкеге окшогон ушундай эме байкелер көп болсо, Кыргыздын кыран жигиттери ушундай мотивация алып, не десем, күч берип, ошо финансы жактан болобу, кандай жактан болобу, ушундай эме берсе, Кыргыздын желеги алыска желбирейт го дейм Кудай буйрсачы. Бар аракетиңизди жумшайсыз. Байкелерге, чоң байкелерге ушундай кыргыз спортсмендер колдогула, силерге Алла разы болсун. Алла разы болсун. Кудай буйрса баары жакшы болот. Баш болсо. Чоң рахмат. Баракелде. Анда эмесе тай биздики. Салайлы, кетейли. Чоң рахмат. Ана өзүңүз салып береңизчи. Салып бериңиз. Жакшы байлап коюш керек да эме. Жакшыбы, эмне кылып атасыңар я? Башка. Башым томографияга. Ошол кагазы чыккан тургай ала келген турганат. Эртең врачка көрөзөсүз. Эртең эми невропатологко көрсөтөбүз да. Өзүшөтмө ушундай болот да. Өзү салды. Ал эмнеге бу? Угуп жүргөн балам эле укпай калса, 1,5 жашка чейин сүйлөп жүрдү. Сүйлөбөй калса мен өзүмө кабыл алам да. Мен кылдымбы деп эсептеп. Сүйлөсө эле
канаты көп кээде ойнойт, канатты туурап монтип Кудай депчи ошентип дебей калат. Ошолорун эстеп алып сүйлөсө экен деп кетем. Ушу канаттын бирөө эмеси баласы, жалгыз баласы ушундай болгон. Угуп сүйлөп эле чоң кайнагам келгенде улан папа мен сизге бийлеп берем, кара жолго ырдап берем деп ошентип чуркап тосуп алчу да үйдөн чыкканда. Сүйлөп угучу да. Анан эле 3 күн температура болуп жатты. 40га чыкты, 40 болду да. 3 күн үйдө өзүбүз жана кызамык чыгып аткан экен үйдө алып жаттык. Үйдө алып жаткан 3 күндөн кийин жакшы болбой калып, оозу мурду бир жака кышыйып баштады да уже. Анан больницага алып барсак, неврот болуп калыптыр. Неврот дейт экен, ошо көзү мурду кышайганда. Анан барып аяктан 1 ай лечение алдык. Лечение алгандан кийин буту кол баспай калды да. Буту колун бастырабыз деп, анан ошондон кийин ал жакта да угуп сүйлөп, укол алган кыйкырып болду, сайбай калат деп ыйлачу да. Анан ошол жактан байкабай калдык да, ошол жактан болду деп өзүм ойлоп кетем. Ошентип укол сайганан эле сүйлөбөй калды. Ооба. Ошондон кийин сүйлөп, анда да биз билген жокпуз, ал кезде 1 жаш 5 ай болчу да. 1,5 жаш болчу. Үйгө анан 4 ай өтүп кетти укпай калганда. 4 айдан кийин билдик да, кулак укпай сүйлөбөй калган. Анан биз момундай Нур-Султан десе эле угат, бизди караса эле угат аткой деп ойлоп жүрөчүбүз. Азыр бул болсо тиги ошол жанакы эме кулак укпаган сүйлөбөгөндөрдүн детсадында берилет, ошол жактан тарбия алат. Ошол жакта азыр балам эми операция Түркияда жүрөт экен. Ошол жака баланын кулагын атан көрүү мүмкүнчүлүгүбүз жок да, биз операция жасатканга. Мүмкүнчүлүгүбүз болсо, акчабыз болсо, баланын кулагын операция жасатып келсек жакшы эле болот эле. Ага каражатыбыз жетишпейт. Мына өзүм жөнүндө эле айта кетейинчи, өзүм жөнүндө айта кетсем, 4 балам бар. 4 баланы багыш үчүн иштеш керек да, тренировка кылыш керек дагы. Ошол жагы кичине эме болбой атат да. Мисалы үчүн мен 4 балама бүт барын жайгаштырып, мындай кыш келди, көмүр сөмөн алып берип дегендейчи. Көмүр сөмөн алып берип, үйлөрүн бүттөрүн туралап койсом, мен только тренировкага барсам, Кудай буйрса жакшы жетишкендиктерге жетишебиз го деп ойлойм да. Мен ойлойм, мен талкалап салам, майлап салам дебейм. Ошо колдон келгенин кылабыз, ошо не десин ошо. Ошол условия болсо, кыргыз элиме кайрыла кетем, чоң байкелерге, карапайым кишилер түшүнөт да көбүнчөчү. Кыйналып көргөн, билген эмелерчи. Ошолорго айта кетерим, ошо Кудай буйрса баары жакшы болот. Колдогула, коштогула кыргыздын жигиттерин. Бир гана мен эмес. Ушундай кыргыз элиме деп кызмат кылган көп жигиттер карынына эмес, коомчулукта жарты кашыкча кадыр баркынын жоктугуна таарынат. Колдоо жок болгондугу үчүн. Биз кылып жаткан эмгектерибизди бирөөгө милдет кылып, же болбосо дооматыбызды артпайбыз. Эмгегибиз жалпы эл үчүн, жер үчүн жана кыргыз мамлекети үчүн. Мамлекет дегенде эле дароо эсибизге Кыргыз Республикасынын гимни эске түшөт. Өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырың колуңда дегендей. Андыктан ушул бизди көрүп жаткан ар бир мекенчил, мен кыргызмын деген намустуу уул кыздарга кайрылмакчыбыз. Келгиле, Айкөл Манастын урпактары ушундай эр жигиттерибизди эл караган жерин бетин жер каратып, томсортуп, ыйлатып, талаада калтырбай, бири-бирибизге жардам берип, көп түкүрсөк өл болот дегендей колдоо көрсөтсөк, Канат Келдебеков мырзанын келечеги али алдыда. Андыктан баарыңыздарды айкөлдүүлүккө, мээримдүүлүккө жана мекенчилдикке чакырмакчымын. Сиздер менен мен Токтомуш Жекшенбай уулу болдум. Эмки оодон көрүшкөнчө аман болуңуздар. Aynen,